сөз жогорку соттун өкүлү Сапиянова Маргарита Насырхановна берилет. Трибунага өтүңүз. Кыргыз Республикасынын жогорку соту каралып жаткан иш боюнча кат жүзүндө берген өзүнүн позициясын. Мен негизги жерлерине гана токтолуп кетсем, уруксат этсеңер. Бул каралып жаткан ченемде жабырлануучунун, күбөнүн, айыпталуучунун жана кылмыш жаза өндүрүшүнө катышкан башка адамдардын коопсуздук чараларын камсыз кылуу максатында корголуучу адам жөнүндө маалыматтардын жеткиликтүүлүгүн чектөөсү камтылган. Кыргыз Республикасы укуктук мамлекетти калыптандыруу жана өнүктүрүү үчүн зарыл өбөлгөлөрдү түзүп, кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча жигердүү саясатты калыптандырат. Ошону менен бирге жалпысынан адамдын өзгөчө кылмыш жаза сот өндүрүшүнүн катышуучуларынын коопсуздугун коргоого кепилдик берет. Адамдын коопсуздугу ажыратылгыс укук катары мамлекеттик тарабынан камсыз кылынууга, коргоого жана кепилдикке алынууга тийиш. Кылмыш жаза сот өндүрүшү чөйрөсүндө системаны түзүүчү укуктук институт болуу менен адамдын коопсуздугу процесстин катышуучуларына карата адам өлтүрүү, зомбулук көрсөтүү, мүлктү жок кылуу же зыянга учуроо же жана башка коркунучтуу укукка каршы аракеттерди жасоо менен коркутуу түрүндөгү орун алган коркунучтан коргоо чараларын камсыз кылууда көрүнөт. Белгилей кетсек, кылмыш жаза сот өндүрүшүнүн катышуучуларын мамлекеттик коргоонун принциптерин жана стандарттарын, ошондой эле алардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында күбөлөрдү коргоо маселелерин камтыган кылмыш жаза сот адилеттигинин системасын өркүндөтүү боюнча сунуштарды камтыган эл аралык келишимдердин жана документтердин саны кыйла арбын. Эл аралык ченемдердин негизинде тергөө аяктагандан кийин айыпталуучуга жана жактоочуга тааныш үчүн берилген кылмыш жаза ишинин материалдарын чектөө кылмыш жаза жаатындагы эл аралык укуктук стандарттарга каршы келбеген коопсуздук чарасы болуп саналат. Мисалга атай кетсек, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин, мүчө мамлекеттердин парламенттер аралык ассамблеясынын 10 пленардык жыйынында кабыл алынган жабырлануучуларды, күбөлөрдү жана кылмыш жаза сот өндүрүшүнө көмөктөшүүчү башка адамдарды мамлекеттик коргоо жөнүндө модельдүү мыйзамынын 6-беренесине ылайык корголуучу адам жөнүндө маалыматтарды ачыкка чыгарбоо, кылмыш жөнүндө арызда, баяндамада, аны текшерүүнүн материалдарында, ошондой эле кылмыш ишинин материалдарында көрсөтүлгөн корголуучу адам жөнүндө маалыматтарды чектөө же өзгөртүү жолу менен камсыз кылынат. Жабырлануучунун, анын мыйзамдуу өкүлүнүн күбөнүн жана алардын жакындарынын коопсуздугун камсыз кылуу зарыл деп эсептөөгө негиздер болгон учурда тергөөчү, тергөө органы, жабырлануучу, анын мыйзамдуу өкүлү жана күбө катышкан тергөө аракетинин протоколунда бул адамдар жөнүндө маалыматтарды көрсөтпөөгө укуктуу. Мындай учурда тергөөчү, тергөө органы токтом чыгарууга милдеттүү болот. Анда тергөө аракетинин катышуучусу жөнүндө маалыматтарды жашыруун сактоо жөнүндө чечимдин себептери баяндалат. Псевдоним көрсөтүлөт жана бул катышуучуга тергөө аракетинде анын катышуусу менен жүргүзүлгөн тергөө аракеттеринин протоколдорунда колдоно турган кол коюунун үлгүсү берилет. Негизинен бул Конституцияда дагы каралган Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 6-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптери жана ченемдери, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген эл аралык келишимдер Кыргыз Республикасынын укук тутумунун курамдык бөлүгү болуп саналат. Ал эми биздин процессуалдык мыйзамдарга келсек, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык мыйзамдарында айыпталуучуну жана анын жактоочусунун кылмыш жаза ишинин материалдары менен тааныштыруу учурунда ЖПКнын 200 Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодексинин 253-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык айыпталуучу жана анын жактоочусу иштин материалдары менен таанышуу процессинде маалыматтарды жазып алууга, документтердин көчүрмөсүн алууга укуктуу.
мамлекеттик, коммерциялык же мыйзам менен корголуучу башка сырды түзгөн маалыматтар камтылган иштин документтердин көчүрмөлөрү иште сакталат жана коопсуздугун камсыз кылуу зарыл болгон адам жөнүндө маалыматтарды кошпогондо айыпталуучуга жана анын адвокатына соттук териштирүүнүн убагында тапшырылат. Ошону менен бирге бул 253 берененин экинчи бөлүгүндө камтылган жобо аталган процесстик кодекстин 53 беренесинин 1 бөлүгүнүн 9 пунктунда каралган сотко чейинки өндүрүш аяктагандан кийин кылмыш жаза ишинин бардык материалдары менен таанышууга жана алардын көчүрмөлөрүн алууга укуктуу деген адвокаттын укугуна үндөшүп эле турат. Белгилей кетсек, жактоочу тарап соттук териштирүүнүн жүрүшүндө процесстик кылмыш жаза процесстик кодексинин 79 беренесинде каралган тартипте корголуучу адамдын көрсөтмөлөрү менен тааныша алат. Адилеттүү соттук териштирүүнүн принциптери, жактоочу тараптын кызыкчылыктары, кылмыш жаза сот өндүрүшүнө катышкан күбөлөрдүн жана жабырлануучулардын кызыкчылыктарына өлчөмдөш таразаланышын талап кылат. Ушуга байланыштуу, эгерде адамдар кылмыш жаза сот өндүрүшүнүн корголуучу катышуучуларынын маалыматтары менен таанышуу мүмкүнчүлүгүнө толук ээ болсо, бардык коопсуздук чаралары маанисиз болуп калышы мүмкүн. Мындай жагдайда Кыргыз Республикасынын жогорку соту мыйзам чыгаруучу тарабынан жогорудагы мыйзам чендерин кабыл алууда анын негизги мааниси катары жалпы адамзаттык баалуулуктардын артыкчылыгын таануу жолу менен биринчи кезекте кылмыш жаза сот өндүрүшүнө катышуучулардын коопсуздугун камсыз кылуу керектигин эске алгандыгын белгилеп, биз каралып жаткан норманы Конституцияга каршы келбейт деген пикирди билдиребиз.